Эки команда ошондой эле өткөн сезондо абадай керек. Анткени алар сезонду албетте старттык бөлүгүн жакшы өткөрө албай атат. Командасынын башкы баштыруучусу Мищенко азыр сол канатка сонун чыгарып берди. Жана сокку ошол замат жакынкы бурчка. Экинчи кабатка көтөрүлгөн болчу. Башаламандык бир аз орун ала түштү. Эми гана Айпаянттын сыртына. Айпаянттын ичине жүктөмөкчү. Топ көтөрүлдү, жана өтө кооптуу. Ганчуру жана Керезбеков кайрадан жөнөдү. Мидин Керезбеков алыстан сокку рикошет. Жана бул жерде чындыгында Султан Чомоев жолду болуп кетти. Менен бара жатат. Айпаянттын ичине кирди. Жана бир атандашты жазгырды. Экинчисине Муралим Ахмедов оң бут менен тирөөшкө тийип кайтты. Албетте ал сологой, мүмкүн ошондуктан аягына чейин кирип барып топ аянттан чыкпаптыр. Демек линиядан кайтарган Турсунали Рустамов депти. Азыр болсо мына сол канаттан жана бардык оюнчулардан өтүп кетти. Тепкенге жетиши Арленбек Сулов. Анын тепкен тобун Чомоев кайтар. Ага каршы Мищенко. Жана Айпаянттын ичине топ жүктөлдү. Гол! Мына ошентип бул беттеште эсеп саны ачылды. Качы чыгарып берген рикошет. Ошондон кийин жакынкы бурчка Керезбековдон топту ала алган жок. Андан ары баратат. Сонун чыгарып берүү. Жана Жумабеков. Сулейман Жумабеков албетте Урмат Абдукайымов таланттын башкы баштыруучусу. Азыр баш менен сокку. Намна оң канатка Мухаммадкадыр Рахимберганов жайгашты. Ышкырык жаңы анда болсо 0-0 менен таймаш тең чыккан. Азыр сонун кирип барып оң канаттан жана кантип гол кирбей калды. Жакындап кетти деп атат. Жана Турсунали тепти. Жана кайрадан Лесеев. Анын чыгарып берүүсү Турсунали Рустамовдон жана гол. Мына ушул жерде албетте Рустамов эмес, ушундай берген учурда бош бурчтан абалды ишендүү экендиктен. Азыр сокку алыскы бурчка Принц Коблак сейф жатады. Кийинки сокку таамай эмес. Ошентип таланттын Муралим Ахмедов чыгарды. Жана Принц Коблак аны кайтарганга жетишти. Кимге келип атат? Сайдатиев. Бул рет оң бут менен күтүүсүз. Карасаңыздар. Жана финалдык ышкырык, урматтуу көрөрмандар. Талант оюнчулары бардык мүмкүнчүлүгүн оюн таласында калтырды. Ошондуктан алар кулап атканы жөн жерден эмес. Караңыздарчы.